Бишкектеги күйүүчү майдын баасы мурдагыга салыштырмалуу аз аздан көбөйүп жатканын көрүүгө болот. Ага карата айдоочулар кымбаттаганын, ошондой эле май кымбаттаган сайын азык-түлүккө болгон баа дагы өсүп жатканын айтышат. Кээ бири такси кылып үй бүлөсүнөн карагандыктан акча бензинден артпай жатканын билдиришти. Майдын кымбаттаганы кыргыз элине негизи кереги жок болчу. Негизи баягы жерди айдайбыз, жер жыйнайбыз дегендей баары эле немесине кымбатчылыкка влиять этип атат. Анан негизи ушул эле Бирок бир жери бар да, жана нефть тап келгендердики көтөрүлсө тез көтөрүлөт да. Түшсө такыр түшпөйт да. Көтөрүлсө булардыкы сомдоп көтөрүлөт да. Түшсө 10 тыйындап түшөт да. 5 тыйын, 10 тыйындап. Ошону мындай контрол кылыш керек да өкмөт негизичи. ушул эле башка неме заправкаларда деген мындай ар кандай болуп атат да, айырмаланчу. Баалар ар кандай, ар ошолор кандай. боюнча айтсаңыз. Эми ал жөнүндө мен айта албайм, аны жанакы антимонополиябы кайсы бирөө контрол кылыш керек да, негизи бир чектөө коюш керек. Ошол айтарым, андан башка биз баягы карапайым элдер негизи аларды управлять эте албайт экенбиз да. Өйдө жактагылар управлять этпиз. Эми бензин баасы боюнча эмне дейм? 63, 62, 65 эми 65 эми бир аз кымбатыраак го дейм биздин оюбузча өзүбүзгөчү. Анан кичине багындай карапайым элге кичине багындай 10-15 миң айлык алып иштеген адамдарга бир аз күнүнө бир 500 сом, 1000 сом бензин куйсаң да жетпей калат го дейм. Өзүңүз такси айдатасызбы? Азыр пока что таксиге чыктым. 92ден эле куясыздарбы же андан өйдөрүп? 92ден эле. Бирок мындай башка ушу Газпромдун ар бир немелерде башкача болот атпайбы, айырмалычы? Анан ошондо мисалы үчүн эми тандап келип куясыз да ошону, туурабы? Ушудан эле куюп атам постоянно эле пока что. Же бензиндин күйүүсү боюнча, майдын күйүүсү боюнча ошого карап куясызбы же арзанын кымбатына карап куясызбы? Жок, сапатына карап эле. Газпромдон куйсаң бат эле төгүнүп калат да, тез эле суу аралаштырабы же эмне кылабы билбейм. Адам келип ушул жерге эле куям дайыма. Анан кээде жолдон куюп калам баягы казасын алып келип саткандардан. Бензиндин кымбатташы кыйын болду мынакей. Бензин кымбаттаганы продуктун баары кымбаттады. Мына таксилер иштелбей калды. Көп айтсаң элдер отурбайт экен. Элде акча жок. Өзүңүз эмне кылып иштейсиз? Таксист Бул кыласыз? таксист эмне алабыз? Үйдө жатканда жата албайсың, жумуш жок. Жумушка албайт экен караганда. Күнүнө канча расход, ошо менен чыгашы канча болот ошо? Мынакей бул жок дегенде эле 15 литр күнүнө жейт. Эгер иштесең, иштебесең турат да. Анан элестечи. Бензинге эле иштейсиң, анан так белбейм. Эми дагы акыркы учурда мындай бензин тартыш болушу мүмкүн деген болуп атат да, ошол боюнча. Ошол эң чатак да. Эми биздин өкмөт карап койсо болмокпу? Караса жакшы болот эле. Мына Казакстандыкы 41 сом, 40 сом. Эми сравнение бүт биздики менен тиги Казакстандык кандай айырма? Газпром май куюучу жайындагы АИ-92 үлгүсүндөгү 1 литр бензиндин баасы 65 сом, Бишкек Петролиум май куюучу жайында 62 сом 30 тыйын. Ал эми Роснефтеги ошол эле күйүүчү майдын баасы 65 сом болсо, Партнер нефть май куюучу жайда АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 61 сом 90 тыйын экенин көрүүгө болот.